Заводдун иштеп жатканына дээрлик 1,5 жыл болду. Бул жерде жылуулук үчүн радиаторлор өндүрүлүп келет. Башында ушул кубаттуулугу, жалпы кубаттуулугу 20 миллион радиатор өндүрүүгө багытталса, быйыл план боюнча 10 миллион радиатор өндүрүү мерчимделген. Бирок коронавирус пандемиясынан улам бул ишкана болгону 5 миллион радиаторду өндүрө алды. Кытайлык инвесторлор ишкананы куруу үчүн 40 миллион доллар инвестиция кылышкан. Өндүрүлгөн товар өлкөнүн ички базарларына гана эмес, коңшу Казакстан, Тажикстан жана Орусияга дейли экспорттолуп келүүдө. Основная продажасы Кыргызстан, Казакстан, Узбекистан, Азербайджан, Тажикстан мамлекеттери сатылат. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода алака соңку жылдары алдыга жылып келген. Быйыл пандемияга байланыштуу солгундап, 9 ай ичинде соода жүгүртүүнүн көлөмү 590 миллион долларды түздү. Көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 2,3 эсеге аз. Экспорт болсо 38 миллион доллар түзүп, 22,3%га төмөндөгөн. Ал эми импорт болсо 552,4 миллион доллар түзүп, 2-4 эсе төмөндөгөн. Негизги экспорттолгон товарлар бул азык-түлүк товарлары жана айыл чарба чийки заттары. Мектеп, балабакча жана оорукана мындай социалдык объекттердин курулушун жүргүзүүдө Кытай тарап Кыргызстанга гранттарды берип, салымын кошуп келүүдө. Ошол Бишкек шаарына ошо ички инфраструктурасын өнүгүүгө да грант берилип жүрөт. Ар тараптуу негизи Кыргыз-Кытай мамилеси ачыгын айтышыбыз керек, акыркы жылдары бир жакшы бир мындай нукта өнүккөн да. Бардык эле дүйнө жүзүнүн көптөгөн мамлекеттери, ошо Европа болобу, Америка Кошмо Штаттары, Россия мисалы Кытай менен болгон мамилесин бекемдеп, мисалы ар тараптуу өнүктүрүп келет. Аларда Кытай тарап Кыргызстандын карызын төлөөгө убакыт берүүгө даяр. Жалпы бересе 1 миллиард 778 миллион доллар. Быйыл Кыргызстан 70 миллион доллардын 35 миллионун кайтарып берди. Калган жарым суммасын Кытай тарап 4 жыл күтүүгө макул болду. 2021 год это является льготным периодом. Калган 35 миллион долларды биз 2022 жылдан 2024 жыл аралыгына төлөп түшүүбүз керек. Себеби 2021 жыл жеңилдетилген болуп саналат. Бул бересенин 2% менен кайтарып беришибиз керек. Ошондо жалпысынан 1,7 миллион доллар кошулат. Вот. И вот эти средства, 36,7 миллионов, они будут равными частями с 22 года по 24 год выплачиваться. Кытай тараптын сүйлөшүүлөргө ийкемдүү болушу Кыргызстан менен мамилесинин бекемдигин айгинелейт. Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын 2019 жылы Кыргыз Республикасына жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасы ар тараптуу стратегиялык өнүктүштүк мамилелеринин тереңдетүү боюнча биргелешкен декларацияга кол коюшту. Коңшу мамлекет Кыргызстан үчүн тышкы саясаттагы артыкчылыктуу өнөктөштөрдүн бири. Андыктан ар кыл тармактарда ымаланы бекемдөө зарыл дейт адистер. Саясий процесстерге карабай жакшы эле нукта өнүгүп жатат. Кытай болсо биздин стратегиялык партнерубуз, досубуз. Кыргызстанды колдоп жатышат. Кыргызстандагы өз тарабынан Кытайдын бардык демилгелерин колдоп жатат. Айта кетсек, ушул тапта Кыргыз өкмөтү Кытай тарап менен эки мамлекеттин чек арасынын ишин күчтөндүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Натыйжада өткөрүү пункттарда дем алышсыз иштөө режимине кайтуу боюнча келишимге жетишилди. Эрке штамда болсо товарлардын өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында Кытай эки кампа куруп жана контейнерлер үчүн кран орнотууда. Салабат Эркетаева, Рыскелди Гөкүлбеков, ЛТР, Бишкек.